Саламатсыңарбы? 14-чү сабагыбыз машинанын үйрөнүү системасынын дизайнына арналган. Негизи азыркыга чейин машинанын үйрөнүүсүнүн ичинде иштеп келген ар кайсы негиздерге, блокторго, түшүнүктөргө, функцияларга, алгоритмдерге, ыкмаларга токтолуп келдик. Анан азыркы сабагыбыз болсо, негизи бул процесстер кандай жүрөт деген бир ушуга чейин айтылып келген сөздөрдүн бир топтому десек дагы болот. Негизи машинанын үйрөнүүсүнү эмне үчүн колдонобуз? Машинанын үйрөнүүсүнү машина бизге биздин күнүмдүк жашоодо өзүнүн эсептөө күчүн колдонуп, бизге күнүмдүк маселелерибизди чечип беришин каалайбыз. Башкача айтканда, бизге жардамчы болсун дейбиз. Албетте, бул жардамчылык кызматын аткарып жатканда кандайдыр бир тартип менен иштеш керек. Ушул тартибин түзүп берүү жагы жасалма интеллект деп атпайбызбы? Ошо жасалма жагы деген ошол биз адам тарабынан жасалып жаткан, кол менен түзүлүп жатканды түшүндүрөт. Демек, ошол муну иштетүү тартиби, башкача айтканда, бул системалардын дизайны абдан маанилүү. Канчалык туура дизайн, канчалык туура тартип менен баарын иштерди аткарсак, демек ошончолук бизге бул машиналык процесстер бизге ошол маселелерди чечүүдө так жана биз каалаган деңгээлде жыйынтык берет деген максат менен ушул машинанын үйрөнүү системасынын дизайны деген сабакты дагы машинанын үйрөнүүсү сабактарынын ичине коштук. Эми машинанын үйрөнүүсү системасында дизайн негизи 4 блоктон турат. Булар эми негизги блоктор. Албетте, ар ким ар кандай ыкмалар менен бул блокторду түзүшү мүмкүн. Бирок азыркы учурга чейин иштелип келген машиналык үйрөнүү процесстеринде алдыга чыккан негизги 4 жумуш процесси ушундай белгиленген. Бул графикада көрсөтүлгөн мисалдар, бул сызыктуу иш процесси катары көрүнүшү мүмкүн. Башкача айтканда, бир иш башталат, андан кийин башка ишке өтөт, ал иш бүткөндөн кийин үчүнчү иш башталат, үчүнчү иш бүткөндөн кийин төртүнчү иш башталат сымал көрүнүшү мүмкүн. Бирок негизи бул системанын дизайны бул итеративдик, башкача айтканда, дайым айлампа жаатында иштеши зарыл. Бир программалык процесс же болбосо программалык камсыздоо, машинанын үйрөнүүсүнүн негизинде иштеген программалык камсыздоону иштеп жатканда акырында чыккан продукт дайым бизди акыркы продукт деп эсептегенге, мындан дагы жакшыраагы чыгарганга мүмкүн эмес дегенден дайым алыспыз. Андыктан өзүңүздөр билгендей, ар бир программалык продукттун өзүнүн версиясы бар. Ошондо биринчи версия, экинчи версия. Сиздер мисалы телефон, Android телефон колдонсоңуздар, азыркы учурда мисалы Android 12, бул 12-нчи версиясы. Башкача айтканда, мууну, 12-нчи муун, ошо муун өткөн сайын, ошо биздин кишилерде да муун өткөн сайын, ошол убакыттын талабына жараша программалык аппаратты кайрадан иштеп чыгуу, жакшыртуу, кемчиликтерин жоюу жааты дайым жүрүп турат. Бул ар дайым болуп турган процесс. Андыктан бул сүрөттө көрүнгөн түз сызыктуу бир процесс эмес, итеративдик процесс болушу шарт. Эң биринчиси албетте долбоорду орнотуу, андан кийин ошол долбоорду орнотуудан максат, албетте, биз эң биринчи максатыбыз, бул жактан да калемди алып сиздерге көрсөткөн туурараак болот. Ошондо биринчи кадамыбыз дейли, долбоорду орнотуу. Эмне максат менен бул программаны жасап жатабыз, кайсыл көйгөйдү чечебиз, ошол баардыгы ушул жакта камтылган. Андан кийин ошол көйгөйдү чечүүгө колубузда бир маалымат топтому болот. Ошол маалымат топтомун иштетүү боюнча маалымат түтүгүн аныктоо,
data process pipeline. Pipeline дегенде ушу түтүк деп которуп келатабыз. Буга дагы өзүнчө токтолобуз. Ар бирөөнү азыр дагы терең изилдегенге аракет кылабыз. Мындан кийин маалымат түтүгүн аныктагандан кийин бир алдыңкы биз айтып келген ошо математикалык негиздердин ичинде, математикалык негиздердин үстүнө курула турган бир машиналык үйрөнүү моделин иштеп чыгышыбыз керек. Анан ошол модельди биз түзгөн маалымат жана түтүктөрдүн негизинде бул модельди машыктырышыбыз керек. Анан анын натыйжасында бул программалык аппарат бизге бир модель чыгат, модель чыгарабыз, модельди машыктырабыз. Анан бул моделибиз канчалык туура экенин кийин өзүбүз тестирлеп көрөбүз. Тестирлегенде эгерде натыйжалар жакшы болуп канааттандырарлык болсо, анан биз бул продуктуну эми жалпынын колдонуусуна сунуштайбыз дагы. Кызматка сунуштоо процесси 4-чү кадам болуп эсептелет. Ошондо бир машинанын үйрөнүүсү негизинде иштей турган бир системанын башынан аягына чейинки процесс 4 негизги кадамдан турат. Долбоордон баштап эң акыры продуктка чейин ошол продукту негизи кеңири калкка, кардарларга жеткирүү боюнча процесс. Бирок башында айта кеттим элем, долбоорду орнотуудан кийин эле маалымат түтүгү аныктоо, ушуну менен эле иш токтоп калбайт. Акырында кызматка сунуштаган продукт менен эле иш токтоп калбашы мүмкүн, токтоп калбашы керек туурарагы. Бул процесстер дайым бири-бири менен дагы байланыштуу. Мисалы маалымат түтүгүн аныктоо ар дайым кайрадан маалымат орнотуу менен бир процесс кайра келип, долбоорду балким башынан долбоорду бекитип атканда кээ бир нерселерин аттап кетишибиз мүмкүн. Ошо маалымат түтүгүн аныктап жатканда маалымат түтүгүндө кээ бир нерселерди даана көрүп калышыбыз мүмкүн. Такыр эле кээ бир учурларда башка койгон максаттан дагы башка бир максаттар чыгып калышы мүмкүн. Мисалы ошол эле саламаттык сактоо жаатында бир көйгөйдү чечет элек деген бир пикир менен ишти баштаттык. Бирок изилдөөлөрдүн ошо маалымат түтүктөрүн аныктап жатып, андан дагы маанилүүрөөк бир максат же болбосо иш бар экенин көрүп, ошол ишти дагы бул жакка камтып кетүү, долбоордун ичине камтуу маселеси көтөрүлүшү мүмкүн. Ошон үчүн иштер муну менен токтоп калбайт. Албетте маалымат түтүгүн аныктагандан кийин модельдөө жана машыгуу жаатында дагы кээ бир натыйжалардын аркасынан кайрадан долбоорду орнотууга кандайдыр бир маалымат өткөрүп, долбоордун чоо жайын өзгөртүшүбүз мүмкүн. Кызматка сунуштап жатып дагы сөзсүз түрдө ошол эле кызматка сунуштагандан кийин балким кардарлардын же колдонуучулардан келе турчу маалыматтардын негизинде кайра ошондой эле долбоорду өзгөртүшүбүз мүмкүн. Сиздер бул кайрадан чийип көрсөтүп атканым канчалык процесс бул төртөө өзүнчө болгону менен баардыгы кайра бири-бирине байланыштуу экенин, маалымат түтүгүн аныктоо иши модельди жана машыгуу менен дагы дайым бири-бири менен байланышы мүмкүн. Ошондой эле кызмат сунуштоо дагы муну менен байланышы мүмкүн. Анткени маалымат түтүгүн тез иште оптимизация иштери жүргүзүшү мүмкүн. Маалыматтар балким тез чыкпай аткандыр, же болбосо кардарлардан кандайдыр бир пикир сунуштар келгендир. Ошол пикир сунуштарды ишке ашыруу жаатында кайрадан маалымат түтүгүнө сөзсүз түрдө эле кайра долбоорун орнотууга эмес, маалымат түтүгүн аныктоого тиешелүү маалыматтар колубузга түшүшү мүмкүн. Ошондой эле кызмат сунуштоо сөзсүз түрдө модель менен, машыгуу менен дагы алакадар болушу мүмкүн. Сиздер байкагандай, ушул бир машинанын үйрөнүү системасынын дизайны кадимки эле жандуу организм сымал дайым өөрчүп туруш керек, өнүгүп туруш керек. Ошол өөрчүп туруу, өнүгүп туруу иштери көбүн эсе ушул 4 негизги блоктун ичинде жүргүзүлөт. Ошол пикир эң биринчи, ал пикирди ишке ашыруу жаатындагы гипотезалар, теоремалар, ошого тийиштүү маалыматтар булар бир жакка топтолот. Андан кийин ошол маалыматтарды иштетүү боюнча бир модель иштеп чыгарылат.
модельди анан ушул маалыматтардын негизинде машыктырылган бир моделибиз кийин тестирлөө натыйжасында туура иштегени эгерде ортого чыкса, муну демек кийин жалпыга кызматка сунуштаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ушул негизинен 4 блокто машинанын үйрөнүү системасынын дизайны жүргүзүлөт. Келиңиздер эми ар бир блокту чоо жайын карап көрөлүк. Долбоорду орнотуу албетте эң эле биринчи бир пикир менен башталат, идея менен башталат. Анан ушул идеянын натыйжасында кайсыл максатка жеткенге аракет кылабыз. Андан кийин ошол максатка биз жетиш үчүн колубузда жетишерлик деңгээлде тажрыйба барбы? Ушунун баардыгын SWOT анализ деп коет. Ошондо бул пикирди, идеяны эми биз ишке ашырыш үчүн ошо машиналык үйрөнүү алгоритмдери, модельдердин негизинде ишке ашыруу үчүн кайсыл максаттарыбыз бар. Анан өзүбүздүн же болбосо чөйрөбүздө бул ишти ашыра турчу белгилүү деңгээлде, жетишерлик деңгээлде тажрыйбалуу адистер барбы? Бул дагы маанилүү, анткени көп иштер өзгөчө албетте тажрыйбалуу тайпа менен, команда менен жүргүзүлөт. Анан өндүрүштүк чектөөлөр да болушу мүмкүн. Ушул өндүрүштүк чектөөлөр дегенибиз бул пикирди, идеяны ишке ашырууда сөзсүз түрдө кандайдыр бир көйгөйлөр жаратылып калышы мүмкүн. Ошол жаатында сөзсүз түрдө бул чектөөлөрдү дагы алдын ала жок дегенде эң негизгилерин билип алганга, анткени албетте долбоордун жүрүшүндө дагы кандайдыр бир чектөөлөр бар экенин билип калышыбыз мүмкүн. Мисалы эң жөнөкөй эле мисал, бир пикир ортого чыгардык. Биз мисалы компьютер томографиясынын МРТ магнит резонанстык негизде чыгарылган томографияда чогулган сүрөттөрдө компьютердин объекттерди көрүү же болбосо объекттерди аныктоо негизинде мисалы бир программа иштеп чыгалык. Бул биздин доктурларга ошол сүрөттөрдүн ичинен мээде бир шишик бар экенби деген бир доктурларга бир жардамчы программа иштеп чыгалык дедик. Максатыбызды койдук, чөйрөбүздү карадык, тажрыйбалуу да адистери бар. Анан эми келгиле ушул маалыматтарды бир топтойлук, анткени биздин компьютердик модельди машыктырышыбыз керек эле. Анан программа ушул сүрөттөргө муктач, ошол сүрөттөрдү бир сыра маалыматка муктач, белгиленген маалыматка. Ошол маалыматтарды эми барып ушу томография ишин жүргүзгөн мекемелер менен сүйлөшүп, бериңиздер бизге бул маалыматты дегенде, балким алар бул маалыматтар жеке маалыматтар, сиздер менен бөлүшө албайбыз, бере албайбыз деген ушундай чектөөлөр да болуп калышы мүмкүн. Ошолорду алдын ала албетте көрө билиш, алдын ала ушул тажрыйбанын негизинде кое билиш, ушундай чектөөлөрүбүз болуп калышы мүмкүн деген, ошолор дагы маанилүү. Андан кийин албетте бул иштин жүргүзүлө турган бир иштин дайым сөзсүз түрдө бир материалдык жагы болот. Материалдык жагын дагы алдын ала эсептеп, сметасын дегенде, эми орточо эсеп менен албетте иштин башында дагы бир нерсенин болжолдуу сметасы болот, так сметасы болбосо дагы ошону баалай биле турган эң эле бир жагы бир тажрыйбага, билимге ээ болушубуз керек. Ошондо долбоорубузду чоо жайлар менен пикирибизди ортого чыгарып алгандан кийин эми ошол долбоорубуздун ичиндеги камтыла турган ушу идеялардын ортосунда маалымат түтүгүн аныктоо, башкача айтканда маалыматты бир жакка чогултуу, сактоо, кампалоо, иштетүү жана ошонун ичинде эле кандайдыр бир маалыматтарга тиешелүү да чектөөлөр, бир алдыңкы айтып кеткендей маалыматты негизи алуу жагынан, маалыматты долбоордун эң эле маанилүү жагы маалымат. Ошол маалыматты бир жактан алуу жагында дагы чектөөлөр, көйгөйлөр пайда болуп калышы мүмкүн. Ошол маалымат түтүгүн дегенибиздин себеби кадимки эле сиздер сүрөттө көрүп тургандай бир өндүрүштүк фабрикада, заводдо
өндүрүш процессинде жүрүп жатканда чийки заттардын бир жактан бир жакка агышы кандай иретке, тартипке салынган болсо, биздин дагы модельдердин ичинде бул маалыматтардын ушул бири-бирине тийишпей, бири-бирине таасирин тийгизбей агышы, анан акырында биз каалаган чекитке жетүүсүн камсыздоо виртуалдык түрдө түтүк десек дагы туурараак болот. Бирок бул жакта физикалык түрдө бир процесс жүргөн болсо, программалык аппараттарда виртуалдык түтүктөр дизайны ушул, мисалы оң тарапта кадимки эле буну бирөө тартиптеген болсо, дизайнерлер отуруп алып, мына бул чийки зат ушул түтүктүн ичинен агат дагы, мисалы ушул температуранын негизинде, анан кийин бул түтүк башкаларып тигил түтүккө кошулат, ал түтүктөр баары анан чогулуп келип топтому ушул түтүккө байланат деген бир тартип ортого чыгарган болсо, маалымат иштетүү жаатында дагы ушундай маалыматты иштетип атканда бир жактан бир жакка баруусун камсыз кылуу дагы маанилүү. Сөзсүз түрдө ал маалыматтын жүрүшү канчалык маанилүү болсо, ошол маалыматтын дагы бир жакта сакталуусу, кампалануусу, жетишээрлик деңгээлде сакталуусу, кампалануусу да маанилүү. Анткени маалыматтар ар дайым жоготуп алуу риски бар. Компьютерлер билесиздер, эми 0,1 жана электр энергиясына муктаж болгондо эле бул дайым маалыматтарды жоготуп алуу коркунучу бар. Ушул жактан дагы көптөгөн процесстер, программалык камсыздоолор бар, ошолорду дагы иштетүү маанилүү. Ошол маалыматтарды иштетүү албетте эми биздин түзгөн түтүккө байланыштуу. Анан ошо чектөөлөрүбүз дагы билишибиз керек. Чектөөлөрүбүз дегенде маалыматка таандык, кээ бир эсиңиздерде болсо, маалымат илиминде сабак учурунда 5В деген өзгөчөлүк бар эле. Ошо маалыматтын өзгө баалуулугу, маалыматтын жетишээрлиги, маалыматты бир чекиттен бир чекитке жетүү деңгээли сымал өзгөчөлүктөрү бар. Ошолорду дагы билүү зарыл. Андан кийин модельдөө жана машыгуу, өзгөчө бул сабагыбызда машинанын үйрөнүүсүнө арналган бул блокто модельдерге тиешелүү өзгөчөлүктөргө токтолдук, математикалык негиздерге токтолдук, ыкмаларга токтолдук, классификация, регрессия, регуляризация сымал түшүнүктөрдү бердик. Ошолордун баардыгы анан ошол модель тандоодо бизге жардам берет. Модельди кийин иштеп чыгууда, маалыматты дайындоодо, ошол модель менен иштей турган маалыматты эгерде көзөмөлдөнгөн үйрөнүү принцибинде иштей турган модель чыгара турган болсок, анда маалыматтарды белгилеп чыгышыбыз керек. Бул дагы оор процесс. Эгер көзөмөлсүз үйрөнүү жаатында иштей турган болсок, анда маалыматтарды эң эле бери жагы иреттеп чыгышыбыз керек. Машыгуу процесси абдан маанилүү. Ушул машыгуу процессинде же болбосо андан кийинки иштетүү процессинде дагы аппараттык жабдыктарды билишибиз керек. Канчалык маалыматыбызды иштеткенде канчалык аппарат, канчалык деңгээлде иштей турган программалык аппараттарга, жабдыктарга муктажбыз, кайсыл түрдөгү, кайсыл үлгүдөгү, кайсыл модельдеги аппараттык камсыздоолорду колдонушубуз керек. Ошолорду дагы билишибиз зарыл. Андыктан модельдөө жана машыгуу процессинде дагы жалгыз гана иштин модельдөө жана машыгуу жагы эмес, өзгөчө хардвер дегенибиз, мындай программалык аппараттар дагы маанилүү. Анан бул жакта албетте тестирлөө жана оңдоп түздөө иштери дайым маанилүү. Биздин ортого чыгарган моделибиз канчалык тез жана жакшы жыйынтык берип атат, ошолорду дайым карап турушубуз керек, оңдоп турушубуз керек, жакшыртып турушубуз керек. Анан эң акыры албетте биз жасаган продукту, эгерде продуктубуз даяр, жакшы натыйжа берсе, анан бир кандайдыр бир интерфейс аркылуу жалпыга кызматка сунушташыбыз керек. Ал кызматка сунушталган продуктубузду дайым мониторингин жүргүзүп турушубуз керек. Бул продукт чынында эле жакшы иштеп атабы,
биз каалаган деңгээлде натыйжаларды берип атабы, техникалык колдоо жакшы жүргүзүлүш керек. Канчалык техникалык колдоо мыкты жүргүзүлсө, ошончолук бул программалык аппарат кийин ийгиликке жетет. Анан сөзсүз түрдө албетте жакшыртуу иштери дайым үзгүлтүксүз жүрүп туруш керек. Эми кайрадан жыйынтыктоо максатында 4 блокту эсиңиздерге сала кетейин. 1 пикир менен идея аркылуу долбоорду орнотушубуз керек. 2 ошол долбоор менен идеяга тийиштүү маалымат түтүгүн аныкташыбыз керек. Маалымат түтүгү аныкталган соң ошого тийиштүү модельдерди иштеп чыгып, модельди машыктырышыбыз керек. Машыгуунун натыйжасында чыккан моделибизди тестирледик, жакшы бир жыйынтык чыкты. Анан ошол жакшы бир жыйынтыкты кызматты сунуштай турган деңгээлде бир продуктка айландырып, өзүнө таандык бир интерфейс менен калкка чыгарышыбыз керек. Сиздер бул интерфейс, маалымат дата, машинанын үйрөнүү модели, моделдин түтүгү, аппараттык камсыздоо жабдыктар негизинен ошол машиналык үйрөнүү принцибинде иштеген бир инфраструктура дейлик. Ошол инфраструктуранын бир кыскача бир кандай десем көзгө түшүрүлгөн үлгүсү десек дагы болот. Ошонун негизинде анан биздин моделибиз же болбосо программалык камсыздообуз иштеп баштайт. Анда ушуну менен машинанын үйрөнүүсү принцибиде иштеген системалардын дизайнына арналган сабагыбызды аяктайбыз.